Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ушул дем алыш күндөрү Борбор калаада жол эрежелерин бузган айдоочуларга карата кезектеги рейдти өткөрдү. Ошондой эле кайгуу милиция кызматкерлери шаар ичиндеги бир нече түнкү клубдарды текшерүүгө алып, ал жерден баңги зат таратып, сатууга шектелген бир катар жарандарды колго түшүрдү. Мына ушул окуяларды программанын жүрүшүндө кененирээк баяндайбыз. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы 10 июлдан тарта 3 күн бою Борбор калаада жайгашкан түнкү клубдарга текшерүү максатында атайын рейдтерди өткөрдү. Синтетик деп аталган рейдке Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын кинология кызматы, ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы бөлүмү катышып, алар шаардагы Булки, Райтс жана Промзона аттуу көңүл ачуучу жайларды текшерүүгө алды. Мына ушул иш-чаранын алкагында 11 июль күнү түнкү клубдардын биринде чет өлкөлүк жаран баңгизат сатып таратып жүрөт деген маалымат түшкөн. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде 12 июль күнү болжол менен түнкү 12:30 чамасында Бишкек шаарынын Шопоков көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн унаа токтотуучу жайынан чет өлкөлүк жаран, тактап айтканда пакистандык Али Зибайр аттуу жаран кармалган. Текшерүү учурунда анын чөнтөгүнөн 35 даана күчтүү таасир этүүчү таблеткалар жана 1 даана кутучадагы ичимдик түсү суюк зат табылган. Баңгизат сатууга шектелген чет өлкөлүк жаран дароо кармалып, ал эми түнкү клубдун конокторуна жана ээлерине баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү жана колдоо терс кесепеттерге алып келери кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопко тартылаары эскертилип, алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлдү. Внимание! Говорит сотрудник правоохранительных органов ГУВД города Бишкек. Сейчас проводится рейд. Просьба всех присутствующих соблюдать спокойствие и не покидать свое место без разрешения сотрудников милиции. Ваши права будут соблюдены в полном объеме в рамках действующего законодательства. Работники учреждения просим оказать содействие и предоставить доступ ко всем помещениям. Отказ от содействия будет расценен как воспрепятствие законным действиям правоохранительных органов, что влечет ответственность. Все процессуальные действия фиксируются на видео. Повторяю, просьба сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов. Благодарим за понимание и сотрудничество. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Борбор калаада өткөргөн рейд учурунда унаа терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан бир нече жаран кармалып, мыйзам чегинде протоколдор түзүлдү. Мына бул сиздер көрүп жаткан унаа шаар көчөлөрүнүн биринен шектүү катары токтотулган. Бирок айдоочу алгач жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбей, алардан оңой кутулуп кетүүгө аракет кылган. Бирок тартип коргоо органдары тарабынан шектүүнүн бардык мыйзамсыз аракеттерине бөгөт коюлуп, айдоочуга тиешелүү протоколдор толтурулду. Бүгүн 11.07.2025 жыл кызмат өтөө учурубузда ушу Volkswagen үлгүсүндө автоунаасы токтотулган учурда терезелерин караңгылатып, капталык терезелерин караңгылатып, бирок уруксаты жок болгон. Азыр тиешелүү протоколдор түзүлдү. Терезелери караңгылатылганы сейрилди. Тонировкам бар болчу, разрешениясы өтүп кетти. Бир жум болуп калды. Чечейин деп разрешение алайын деп убакыт жетпеген болчу, анан келип сотрудниктер келип протокол түзүп сюрприз кылды. Эми мыйзам чегинде баарыбызга мыйзам бир протокол алдык. Эртең барып телефон устранили на месте. Өткөн эфирлерибиздин биринде Кыргызстанда күчүнө кирип иштеп жаткан тынчтык мыйзамы жөнүндө эскерткен элек. Ага ылайык иш күндөрү түнкү саат 10дон тартып таңкы 7ге чейин, ал эми дем алыш күндөрү саат 10дон эртең мененки 9га чейин элдин тынчын алууга тыюу салынган. Эми мына ушул мыйзамды шаар көчөлөрүндө жүргөн көп сандаган гидроскутер, ар кандай типтеги мотоциклдер бузууда. Бензин, солярка менен жүргөн бул өңдүү мототехникалардын үнү ачуу келип, түнкүсүн жашоочуларга тынчтык бербей жатканын айтып арыздангандар көп. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өткөргөн рейдтин алкагында мына ушинтип үнү катуу чыккан мотоциклдерди түн ичинде айдап жүргөн бир нече айдоочулар токтотулду. Алардын бири жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбестен качып жөнөдү. Мотоцикл башкаргандардын көбү жаштар. Жол коопсуздук кызматкерлери алардан качкан айдоочуну шаар ишин аралап жүрүп араң кармашты. Дароо жеринде протокол түзүлүп, чара көрүү үчүн документтер тиешелүү органдарга жөнөтүлдү. Сен эмне кылып атасың? Биз сени мыйзамды токтотуп атабыз. Эмне токтобой качып атасың? Неге именно мен?
Күчтү бербейм мен, эмнеге берем? Бak. Жакат Бетini aç. чечпейм мен масканы. Колуңуз тартып жүрөңүз, бака мен сизге эч нерсе кылган жок. Эмнеге качып атасың? Не, камера тартышалы. Токтоо деже токтобузтан. Улган жокму? Неге именно мени кооладыңыздар? Жакта 3-4 күтөр жүрдүм. Я байка колун тартышып. Ne o? Эч нерсе кылбай элем мен сизге. Колуңуз тартыңыз бай. Maaşına oturmuş da oturmuş. Отуруңуз. Колуңуз тартыңыз байка. Maaşına oturmuş. Отурам, тартыңыз колуңду. Oturmuş da oturmuş. Кийин кызым кетирейин. Kızın üstüne oturmuş. Кыз неге отурат? Өзүм айдап бара берейинби? Niye ayda parasın? Sen gayrı kaçasın. Качпайбы? Gayrı kaçasın. Özün gayrı. Өзүм айдап барам байка. Кайсы сайта барам? Niye toktoysun sen? Силер неге именно мени кооладыңыздар байка? Otur. Отурыңыз аз, кызым. Öyle toktosun o senin lan. He. Tek şey öyle. Gitmek. Мен карылдап көздөкүлө болмакмы? Ya, Ербол. Hamile. Токтомуратов Ербол. Skuter'in айдоочусу биз токтотуу талабын кылганда токтобой качкан. Это жарым сааттан ашык кубалап токтотуп, аз тийиштүү протоколдор түзүлүп берилди. Скутер айыпкорго токтотулду. Кара Суу районунда жер тилкелерин мыйзамсыз берүү менен алектенген уюшкан топтун ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматта айтылгандай, УКМК Кара Суу районунун прокуратурасы жана райондук ички иштер бөлүмү менен биргеликте Ош облусунун Кара Суу районунун аймагындагы жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга тиешеси бар кызмат адамдарын аныктаган. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 346 кызматтык жасалмачылык жана 339 алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн айыл чарба, жер маселелери жана инфраструктураны өнүктүрүү бөлүмүнүн баш кадиси, Кара Суу райондук шаар куруу жана архитектура бөлүмүнүн баш кадиси, агрардык өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары жана коомдук комиссиянын мүчөлөрү Ош облусунун ачы участкасындагы жер тилкелерин мыйзамсыз сатуу жана бөлүштүрүү боюнча коррупциялык схеманы уюштурганы белгилүү болду. 2025 жылдын 3-июлунда жогоруда аталган адамдар кармалып, тергөө абагына киргизилди. Учурда окуяга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. Кыргызстанда жасалма элиталык азык-түлүктөрдүн масштабтуу жүгүртүү ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө такталган маалыматтарга ылайык 10 жылдан ашуун убакыттан бери базар чөйрөсүндө премиум гастромаркеттин атын жамынып иштеп келген Корзинка жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү 5-6 жылдан бери өлкө аймагына мөөнөтү өтүп кеткен, чет өлкөдөн арзандатылган баада алынган тамак-аш азыктарын ташып жүргөн. Текшерүүдө аныкталгандай, Европадан италиялык соустар, сырлар, деңиз азыктары, түрдүү деликатестер, өсүмдүк майлары жана башка азык-түлүктөр катары көрсөтүлгөн продукциялар иш жүзүндө жарандардын ден соолугуна коркунуч жаратуучу зыяндуу жасалма тамак-аш азыктар болгон. Зыяндуу азыктардын негизги сатып алуучулары өлкө боюнча ири базарлар, Бишкектеги элиталык кафелер, ресторандар жана кофе ичүүчү жайлар болуп, мөөнөтү өтүп кеткен азыктар чет өлкөдөн келген деликатес деген жасалма шылтоо менен керектөөчүлөргө сатылган. Тинтүү учурунда аталган компаниянын кампаларынан сактоо мөөнөтү өтүп кеткен жана контрафакттык азыктардын ири көлөмү, жарактуулук мөөнөтүн өзгөртүүчү лаборатория, оргтехника жана оригиналдуу этикеткаларды бурмалоо үчүн шаймандар, чекене түйүндөр жана онлайн платформалар аркылуу жүргүзүлгөн массалык сатуулар боюнча иш кагаздар табылган. Азыркы учурда компаниянын бардык иш-аракеттери токтотулуп, кеңселерине мөөрлөр басылып, Корзинка жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү, директору жана дүкөндүн башкаруучусу камакка алынды. Ушул тапта мыйзамсыз схеманын башка катышуучуларын аныктоо боюнча бир катар тергөө иш-чаралары жана салыктык текшерүү иштери жүргүзүлүүдө.